Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздердин каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн теке айынын 4-ү жана эң аскер серепчилердин ортосундагы көп талкууланган тема бул деген Украинага АКШнын ушу куралдарды жеткирбей токтотуруп салышы да, ошо камсыздоону токтоткону. Ал себебин өзүлөрү айтып атат, биздин аскер камбарларыбыз дейт, көңдөй боло баштады дейт, өзүбүздүн өндүрүшүбүз жетишпей жатат, ошо биз толтурган кампаларды толтурганга үлгүрбөй жатабыз деп. Ошол менен 30 Патриот ракетасын жибербей коюшту. 8500 155 мм Замберекке октарыны жибербей коюшту. 250 ЖМЛРС же болбосо Хаймарс ракеталарын токтотушту жеткирүүнү. 142 ошо Hellfire деген ракеталар токтотушту. Бирок мен ушул Hellfire Украинадагы согушта колдонулду деп бир да жолу уга элекмин. Бул деген укмуш ракета, аябай акылдуу, керек болсо терезенин ичине учуп келүүчү ракета да. Анан ошондой нерселер албетте эмнени билдирет? Бул биринчи четинен чын эле АКШ кандайдыр бир чоң жаңжалга даярданып турганга даярдык көргөнүн билдирет. Биринчиден бул Израилди коргогонго аракетте да, анткени Израиль тегерегинде дагы аябай начар ушундай жаңылыктар болуп атат. Израилди келүүчүн анткени сырттан байкасак, баягы Сириядан Аш-Шаранын өмүрүнө коркунуч пайда болду. Сириядагы Жахбатат Нусра ошо кыймылдарын өзү Хаят Тахрир аш-Шамда ошол кыймылдардын ичинде радикалдуу оппозиция пайда болуп атат да ошол Аш-Шарага каршы. Анткени Аш-Шара Израиль менен тынчтык келишимди түзөйүн деп аткан болчу да. Иракта кандайдыр бир кыймылдөөлөр болуп атат, Ливияда да кандайдыр кыймылдөөлөр болуп атат. Ушундай ар кандай баягы кайра согуш күчөчүдөй болуп жатат да. Албетте АКШга кандайдыр даярдык көргөнгө аракетте. Израилди коргоп калалы дейт, анткени АКШдан эң чоң акча Палестинага да барат, Израилге да барат. Израилдин лоббиси АКШда аябай чоң да. Негизи ошол Израилдин өкүлчүлүктөрү кээ бир учурда жарандары же болбосо ошол бир улуттагылар аябай көп Америка Кошмо Штаттарынын негизги саясий кыймылдарын же болбосо өндүрүштүк кыймылдарын башкарышат. Ошон үчүн алардын таасири чоң. Washington Post жазгандай, бул деген бүгүнкү күнү ошо бул токтотулуш аябай начар ишке алып барып жатат да. Бул деген бекер келмек да, бул ракеталар, бул октарылар андан көп көлөм сатып алынат, анан келет деп айтып атышат кээ бир билген серепчилер. Анткени Зеленский ошо Трамп менен жакында жолугуп, кол кармашып, сүйлөшүп, биз деген силерден бүт куралды сатып алабыз, керек болсо кымбатыраак баада деле сатып алабыз, биз даярбыз, Евросоюздун акчасы менен деп айткан болчу да. Албетте евро биримдикте деги аябай көп ушундай басылмалар чыгып атат. Америка Кошмо Штаттарынын чечими аябай катаал деп атышат да. Ошонун чечимдин аркасынан бир канча дагы киши өлөт деп евро биримдикте жан талашып ушундай нерселер жазып жатышат да. Анан албетте Орусиянын агрессиясы күчөйдү деп атат. Орусиянын мисалы үчүн генералдарынын президенттин өзүнүн маанайы Азербайжанды эске алганда аябай жакшы болуп жатат да. Анткени бул деген логистикалык үзүм деп коет да. Логистикалык үзүм канча узак болсо, ошончо Украинанын күчтөрү алсыз болуп калат да. Ошон үчүн Украинанын бүгүнкү күнү ошо алыскы жана көп массадагы пехотаны өлтүрүүчү ракеталар жана куралдар бүт Американыкы болчу да. Ал эми бул нерсе жок болсо, анда фронттон Орусияга жеңилдетилген шарт түзүлөт. Орусия тезирээк өзүнүн максаттарына жете баштайт. Ушуну билдирет. Евро биримдикте жан талашып аябай азыр аскерий машыгууларды кылып атышат. 25 өлкөгө чейин катышабыз деп атышат. Ошол аскерий машыгуудан 250 миңге чейин ошо аскерлер жыйналып, мындай машыгууларды өткөрүп, Орусиянын чек арасын жанынан өтөбүз деп атышат. Норвегия миналарды коебуз дейт. Мина аттаба ошол келишимден чыгабыз дейт, жана миналарды аябай бүт жерден жайылтабыз дейт Орусия менен чек арадан. Анан евро биримдик жалпы өзү аябай чоң мындай чыңалууда да. Анан чыңалууда болуп туруп, алар эми деген Америка Кошмо Штаттарсыз биз деген Украина өзүн биздин Россияга келип жаткан аскер аракеттерин токтото албай калышы ыктымал. Бирок эң негизгиси жөнөкөй тынч жарандардын өлүмдөрү кескин көбөйөт деп күтүүдө да ошол Орусиянын жана Украинанын ортосундагы согушту серептеген серепчилер. Анан албетте бүт өлкөлөр ушу боюнча өзүнүн ойлорун айтты. NBC, Reuters деген ошо басылмаларда чыгып атат. Guardian, Washington Post, BBC ошо негизи жаңылык аябай катуу кызуу талкууланып атат да. Экинчи жаңылык ушу
Израильде Газага израилдик сокку болду. Ошо Хамас менен сүйлөшүүлөр эч кандай жыйынтык бербей атат. Хамастар бүт баягы туткундарды беребейбиз дейт. Жок дегенде 3 туткунду өзүбүзгө калтыралы дейт. Албетте Трамп да Хамаска аябай катуу мындай талап салды. Өткөн күнү айтты, эгерде мен силерге аябай жакшы мындай шарт берип атам, Израиль Газадан чыгып кетет, согуш токтойт, биз силерге ошо Палестина автономиясы, Палестин мамлекетин түзгөнгө жардам беребиз, бирок силер эгерде бизге бүт ошо туткундарды бошотуп бербесеңер жана от атуудан баш тартпасаңар дейт, андан ары эч кандай жакшы сунуш болбойт, бир гана силерге жаман болот деп айтат да Трамп. Трамп өзүнүн акыркы айткан сөздөрүн Украинадан сырткары аткара баштаптыр да, баары аткарылып атат ушу аскер геосаясат тарабынан. Анан ушул нерсе бирок толук ынандырган жок. Палестиналык Хамастарды, анткени Хамастар айтып атат, биз деген жок дегенде 3 туткунду өзүбүзгө калтырабыз деп ушундай кандайдыр бир чечимге келе албай жатышат. Анан ошо дагы бир атайын операция өткөрүп атып, Израиль ракета менен атыптыр. Индонезия деген ооруканага тийди бир ракета же бомбабы. Марван Султан деген доктор өлүп калды, өзү баягы дарыгер экен, ушундай. Анын дагы үй бүлөлөрү мүчөлөрү кайтыш болду да. Бул деген баягы сокку мындай коопсуз зонада болуп кетти, Аль-Маваси деген. Айкан дагы 5 киши өлдү. Албетте бул аябай начар нерсе болду. Алга дагы ушундай буудан сөздөр чыкты да. Мисалы үчүн буу айта баштады, ошо Израиль менен болгон соода саттыкты токтоткула деген чакырык кылып атат да, бул тарабынан, Бириккен Улттар уюму тарабынан башка өлкөлөргө. Ошондой нерселер болуп атат. Ал жөнүндө BBC жазып атат, SBS, Аль Жазира жазып атышат. Анан ушу албетте бууда Палестина боюнча сөз кармаган сөз айтуучу Франческо Альбанезе ошо бүт өлкөлөргө эмбарго кылгыла дейт, Израилге курал жеткизбегиле дейт, Израилге менен сооданы ошол толук менен токтоткула дейт, Израиль геноцид кылып жатат дейт Газада. Анан ушул нерсе аябай көп баягы басылмаларда чыгып кетти, катуу талкууланды дипломаттардын арасынан. Анан албетте бул деген эл аралык басымды Израилге күчөтүшү ыктымал. Израиль өзү жыргап, сырепчилер отурат, биз жеңдик, биз укмуш кылдык, кыйраттык деп. Акылдуурактар айтып атат, биз аябай жеңилдик окшойт, биз туура эмес кылдык окшойт. Бул жерден же Ирандын толугу менен ядердик программасын токтото алган жокпуз, бир четтен дагы дүйнө жүзүнүн жинин аябай келтирип жатабыз Газадагы иштер менен деп айтып жатышат да. Анан аларга айтып атышкан кээ бир серепчилер, силер ошо Газага гуманитардык жардамды бергенди колго алгыла десе, алар болбой кошту да. Жок, биз деген буга барбайбыз деп аны уюштурбай кошту тиешелүү түрдө. Ошондон Газада өлүмдөр, тынч жарандар аябай көп болуп атат да. Анан ошонун аркасынан албетте дүйнө жүзүндө бүгүнкү күнү Израилдин достору азайып баратат да, өтө азайып баратат. Ушундай нерсе болуп жатат. Бул жөнүндө дагы Reuters көп жазышып атат, Аль Арабия дагы айтып берип атат да. Ошондой геосаясий нерселер болуп кетти. Трамп менен Маск өтө жаман кычашып кетишти. Ошо теке айдын 2-синде жаман бири-бирине ошо Твиттерде жазышты. Жана Трамп ушул Илон Маскты мен депортация кылам го дейт да. Илон Маск болсо атасы барып бир Петербург форумуна катышып келди, Путин менен жолугуп келди. Анан Илон Маск дагы өзү баягы ал жөнүндө кызыктуу такталбаган журналисттер Орусияда жаза башташты. Илон Маск Орусиядан саясий баягы баш паанек сурап калышы ыктымал экен деп айтып башташты да. Илон Маск да болсо ошо ЮАРга же кайсы негизи Канадага кирген, анан ЮАРдан төрөлгөн. Бул ЮАР деген Түштүк Африкалык республикадан, аякта ошо европалыктар Африканы басып алып өзүнүн мамлекетин курушкан болчу. Анан кийин Африкага Нельсон Мандела болуп, ошол аларга каршы күрөшүп, апартеид болгон, экиге бөлүнүп, бир шаардын ичинде бир шаардын бир бөлүгү караларга, бир шаардын бир бөлүгү актарга деп бөлүшкөн, аябай катуу расизм болгон. Ошо өлкөдөн Илон Маск да өзү. Анан ошо Нельсон Мандела революция кылып, дүйнөлүк эмбарго алып, түрмөгө отургузулуп, түрмөдөн чыгып, акырында ошо актар бийлигин жоготушкан. Эми африкалыктар былчылдатып актарды өлтүрүп атат, жерлерин кайтарып атат. Ушундай мамлекет. Ошол жерде да саясий лидерлер Илон Маскты өлтүрөбүз деп айтып чыгышкан. Илон Маск аларга мынакей мени өлтүрөм деп чыгып атышат, булар расисттер деп аябай катуу сөздөрдү айткан. Ошон үчүн аны депортация кылса, ага өлүм болот да, Түштүк Африкага. Ошон үчүн эгерде аны депортация кыла турган болсо, ошо
Трамп ал деген балким Орусияга барат да, ким билет. Кыргызстанга башпенек кылып издесе сонун болот эле, Кыргызстанга деле тосуп алат элек да. Эгерде ушул жасалма интеллект Грок болобу Илон Масктыкы ушул роликти которуп туруп англисчесине Илон Масктын кулагына жетирсе, айтайын, Кыргызстанды да карап көргүлө, бизге расмий кат жазып көргүлө, биздин өкмөткө, жарандыкка киргенге, биздин өлкө силерге башпенек берет деп айтып коеюн да. Штаб-квартираңызды Кыргызстандан жасагыла. Биз деген ошо бүт жогорку технологияда жасаган нерсеңерди бүт дүйнө бою таратып бергенге жардам беребиз деп. Биз да ошентип кыйтыш айтып коелу да. Ошондой туугандар, жаңылыктар ушундай. Силер эмне деп ойлойсуздар? Кандай ошо жаңылыктарга карайсыздар? Украина жеңилеби акырында же евро биримдик аны сактап береби? Жана ушунун аркасы менен дагы бир суроо комментарийлерге жазсаңар болот да. Ушу Израиль акыры эмне болот? Азыр дүйнө жүзү бүт жини келип атат Израилге. Жана дагы бир суроо, ушул Илон Маскты башпанек берелиби Кыргыз Республикасына? Биздин башчыларыбыз эгерде Илон Маск расмий кат жазса, же болбосо биздин башчыларыбыз өзүлөрү жазабы баягы Илон Маскка кел бияка айланайын, күтүп алабыз, иштеп бер деп. Ошондой нерсе болсо, бул реалдуу нерсе болобу? Кыргызстанда космодромдорду куруп, билбейм, Tesla заводдор, мега фабрикаларды кура алабызбы ушуна тартып бизге? Ушу боюнча дагы идеяңарды бөлүшкүлө. Илон Масктын жанында жүргөн кыргыздардан болсоңор, бир сыйра ушул роликти көрсөтүп койгула, чакырып койгула да бизге. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.